Саламатсыздарбы, урматтуу менин жалпы кыргыз элим. Силер менен мен өзүмдүн болгон оюмду бөлүшүп кетүүнү чечтим. Мен түндөсү дагы ушул биздин кыргыз элимдин учурда болуп жаткан көйгөйлүү маселелердин видеолорун көрөм да. Түнү менен мен түндөсү уктабадым, митинг прямой эфирди көрдүм. Садыр Жапаровду чыгарышты, мен аябай кубанычтамын. Мен мурун билбейт элем, мындай политикага дагы мен мындай кызыкканда эмес политикага. Мындай болгон нерсени адилеттүүлүктү баягы адам билгенде бул өзү политикага аралашып кеткендей болуп калат экен да. Мен эми аял кишимин, политикага аралашкым келбейт, бирок мен аябай кубанып көрдүм Садыр Жапаровду чыгарышканда. Себеби бейкүнөө эле адамдарды монтип кармаганга болбойт. Аллахым бар үстүбүздө. Бир күнү болсо бир күнү ак ийилет, бирок сынбайт деген сөз бар кыргыз макалында. Садыр Жапаров ушундай Кудай Аллахым Садыр Жапаровду куткарам деген экен. Мына кече 5-октябрь күнү жалпы кыргыз элим менен куткарып чыгып калды да. Мен аябай кубанычтамын. Мен ушул видеолорду көргөндө ыйлап көрүп аттым да. Ушундай сүйүүнү толкундоо менен көрүп жаттым. Ушул бийликтеги адамдар элдерди ушул даражага жеткирип коюшту. Анан баягы бийлик дагы эл менен бийлик да. Анан өздөрүнчө эле баягы эл шайлагандан кийин эле костюм-шумдарды кийип, кымбат костюм-шумдарды кийип, галстуктар тагынып эле, рубашкаларды кийип эле, папкаларын көтөрүп эле кийим үчүн иштеп атышат, например, да, мисал үчүн кийим үчүн ошолор ошентип кийип жүрүшү ыктымал. Конечно же, ушу элдердин тандоосу менен ошолор ушундай даражага жетип, эл жалпы масса элдин кандай десем, колдоосу менен ушундай чоң иштерде отурушат да. Ошондой эле Сооронбай Шариповичти да эл шайлаган, добуштарын берип, ушу элдин массалык добушу менен, элдин колдоосу менен ушундай президентке жетип калган да. Ошо 5-октябрь күнү Сооронбай Шарипович видеону көрүп жатсаңыз капа болбоңуз, бирок айтканга укугум бар. 5-октябрь күнү ушул жалпы өтпөй калган партиялар митинг кылып жатканын сиз прямой эфирден көрсөңүз керек. Мына 5-октябрь күнү Сооронбай Шарипович өзүңүз мына кечке прямой эфирлер болуп атты. Кандай сиз ушул митинг туурасында кабарыңыз болгон жок деп мен таң калып жатамын да. Президент болуп турупчу. Анан сиз ошол 5-октябрь күнүчү барып ошол нерсени жакшына чечип, ошол баягы сатып алган партиялар, өтүп кеткен партияларды жокко чыгарып, башынан сиз ушу шайлоону уюштуруп койгонуңузда ушул нерселер болбойт эле жана өзүбүздүн элибиз башка өлкөлөргө ушундай пример болбойт эле деп мен ушундай ачык сөзүмө айткым келип жатат. Сооронбай Шарипович мына түнү менен адам, масса, эл бар, сиз президентсиз. Сизге азыр ушунча эл ишенбей калды. Себеби сиз 5-октябрь күнү сиз жакшы чечим чыгарып, элди колдоп, эл менен болсоңуз, ушул Адахан Мадымаровдар менен сүйлөшүп, бардыгын мыйзам чегинде туура чечсеңиз, ушундай жаман нерселерге кабылбайт элек деген ойду түшүндүрүп айтып кетким келип жатат. Ошондой эле мына Сооронбай Шарипович президент болгондон бери эмне жумуш аткарганыңыз бизге, элге такыр кандай десем, натыйжасын көрсөтпөй жатат десем болот да. Мына баарынан эң маанилүүсү, мына адамдар ооруганда бардык мына больницалар, городская больницалар, өкмөттүн больницалары дагы, дарыканалары дагы өтө баягы акчасы бар адамды дарылап калышты да. Частный больницалар, частный жана дарыканалар ачылды.
Кыргызстанда аябай карапайым элдин оорулары күчөгөн маалда акча жок, ушундай ушул медицина боюнча адамдарга кандай десем полис менен бекер дарыланууга дагы шарт түзүп бере албадыңыз. Мен ушул видео тарттым эле ушул элдерге ушул бекер медицинада бекер дарыланууга шарт түзүп берүүнү суранып кеттим эле. Сиз эл үчүн иштесеңиз, сизди эл колдомок. Эми азыркы мына эртең менен мен көрдүм видео чыгарышыңызды, кайрылууңузду. Ушул кайрылууну эмне себептен сиз 5-октябрь күнү чыгарып, кайрылуу жасап, ушул бардык партиялар менен чогулуп ушуну мына эртең менен кайрылуу жасадыңыз. Мына 6-октябрь күнү сиз эртең менен кайрылуу жасаган видеоңузду көрдүм. Кыскача видео чыгарышыңызды көрдүм. Ал жерде сиз мен эмнени сездим? Сооронбай Шарипович, сиз өзүңүз ушу бийликтен кетип калбоо үчүн, ушу бийликке сизди дагы койбой коюшу мүмкүн деген коркуу сезим менен ушу бийликтен өтүп кеткен партиялардын добушун жокко чыгардыңыз. 6-октябрь күнү Сооронбай Шарипович, 5-октябрь күнү бизде Бишкекте, биз мына Россияда туруп, ушул биз башка ишибизди таштап коюп, даже мына жегени эч нерсе өтпөй, ушундай кыжыл болуп, биз только ушу YouTube каналын издеп карап калдык да. Эмне болуп жатат кыргыз элим, эмнелер болуп жатат, эмне болот экен, ушул биздин өлкө башчыбыз ушул бир чечим чыгарат бекен деген лично мен ошол сизден үмүт күтүп отурдум да. Бирок тилекке каршы ошондой жыйынтыкка келбедиңиз. 6-октябрь күнү мына эртең менен мен көрүп калдым. Мен көрүп таң калдым. Эмне себептен 5-октябрь күнү сиз ошол полный партиялар, өтпөй калган партияларга, эл журтка кайрылып, ошол жерге даже сиз келип, ошол жерге сүйлөгөнгө акыңыз бар эле да, ошо митинг болуп аткан жергечи. Анан мен таң калдым десем болот. Сиз себеби өлкө башчысыз, сиздин акыңыз бар эле, сүйлөгөнгө, келгенге, элди ушу биримдикке чакырып, ынтымакка чакырып, жакшы, адилет шайлоону өткөрүп берүүгө дагы возможностуңуз бар эле да. Ошол нерсени бирок сиз кылбадыңыз. Эл дагы азыр элдин көбү түшүнүп калды. Себеби эл менен өлкө башчы. Эгер элди өлкө башчы колдобосо, анда бизге эмне кереги бар өлкө башчынын деген ойдо да. Бирок акчага сатылып, добуштарын 1000 сомдон саткан, добуш саткан адамдарды мен айта албаймын, эмне деп айтышымды да билбеймин. Алар ушундай өзүнүн кыргыз элиндеги адилет шайлоону өткөрбөй, ушундай эми кандай десем, мына депутаттардан дагы ушул элдин акчасын жеп, эл шайлабаса дагы добуштарын сатып алып, ушу кресло талашкан депутаттар сыяктуу биздин карапайым элдердин арасында дагы ушундай саткынчылар аябай көп болуп жатат да. Жалпы кыргыз элинин 100% ушундай адилеттүү адамдар эмес деп мен айта аламын. Канча проценти жакшы, канча проценти саткынчылар мен айта албаймын. Себеби билем, бирок саткынчылар бар биздин карапайым адамдардан. Анан шайлашат, шайлагандан кийин мына эчтеке жок, дайыны жок, эмне иш кылгандар дайыны жок, элге эмне жакшы кылып жатат, эмне пайда келип жатат, бизге ушул депутат болгондон кийин дагы кийинки добуш берүүгө чейин биз натыйжа билбейбиз жана көрбөйбүз да. Ошондой эле президент Сооронбай Шарипович менен сиз иштегенден бери дагы биз жакшы бир натыйжа көрбөдүк деп айта алсам болот. Мына Атамбаев президент болуп турган учурда бизге ушу кыргыз элимдин келечеги үчүн Россияга договор кылып, келишим түзүп, ушу патент деген нерсени жок кылып, ушул границаны кандай десем, кыргыз эли менен Орусияда кыргыз элим келип жөн эле регистрация менен
без патент иштөөгө келишим түзүп, аябай карапайым элдерге жардам бергенине мен аябай ыраазымын. Ошондой эле көп карапайым элдер ушул нерсени эсиңерден чыгарып койдуңар, Атамбаевди жаман дейсиздер. Бирок мен Атамбаевди жаман деп айта албайм. Атамбаев жакшы адам, ичип койгонун элдин баары билет, бирок таза адам. Атамбаевди дагы камаганда дагы элдерди атты дегенде дагы ошол Атамбаевди ошол нерсеге добивать этип жеткирип коюшкан. Ушул Сооронбай Шарипович президент болгондон кийин ушундай нерсеге өздөрү кандай провоцирование кылып, ушул нерсени добивать этип, ушундай кылганга мажбур кылып коюшту да. Атамбаев мындайча караганда өзүн защита кылды, өзүнүн семьясын защита кылды деп айта алам да. Защита кылган адамды эч кандай камабаш керек. Атамбаевдин кандай кылган нерселерин доказательство сөз менен айтат. Бизе сөз менен айтып жатат, бирок доказательство мен билбеймин, жана мен ойлобоймун Атамбаев жаман адам экенинчи. Атамбаевди билем, 100% жакшы адам экенин. Баа кыргызда макал бар, жыгачты курт жейт, адамды сөз жейт деген сыяктуу сөз менен Атамбаевди жаман жакка чыгарып, даже ушу курулай сөздөр менен Атамбаевди элдерге жаман көрсөтүп, ушу камакка камап, ушул коюшту да. Мен оюмча Атамбаев көптөгөн секреттерди билет, ошон үчүн коркконунан камап койду деген мен ойдомун да. Элдин баарына таанымал, бирок элдин баарына Атамбаевди жаман көрсөтүп, негативдүү сөздөрдү айтып, Атамбаев жаман адам деп көрсөтүп койду. Бирок мындайча карап отурганда, мындайча эле алганда, Сооронбай Шарипович менен Атамбаев дос болуп, бир столдо ак дасторкондо ичип, сырдашып жүргөн дос болуп туруп, Сооронбай Шарипович шайланганыңыздан кийин ушу Атамбаевди камап салганыңыз бул аябай жагымсыз көрүнүш да. Жагымсыз көрүнүш. Эми ким кандай ойлойт билбейм. Лично мен башкача ойдо ойлоп, мен сизге түшүнө албайм да. Кандай адам өзүнүн жакын досун ушундай кылып камакка камап коет. Атамбаев да бир кыйла жашка барып калды. Жаш эмес, 18ге чыккан адам эмес. Атамбаевди бошотуп, Атамбаев өзүнүн жашоосун жашаса деп ойлоймун. Атамбаев өзүнүн жашоосунда үй бүлөсү менен, небере чеберелери менен, неберелерин жытын жыттап, жакшы жыргал жашоодо жашашын мен тилек кыламын да. Мен анан суранып кетем, ушу Атамбаевди ушул камактан чыгарып, өзүнүн жашоосуна жашоганга шарт түзүп беришиңиздерди суранып кетем да. Мен баардык эле Атамбаевди эле айтпайм, мен жакшы адамдардын баарын атап кетемин. Адахан Мадумаров бул деген президенттикке татыктуу адам десем болот. Ушундай адамдар элге күйгөн, бир сом чачкан жок. Адахан Мадумаров бир сом чачпай, өзүнүн болгон кыргыз элинде келечекте кандай адамдар иштеш керек деген агитация менен эл кыдырып, жер кыдырып, ушул тамагы бүтүп калгыча ушу душасында болгон нерсени чыгарып, элдин баарына ушу түшүндүрмө агитацияларын жүргүздү. Бирок карапайым элим угуп туруп, добушуңуздарды саттыңыздар. Ушу Адахан Мадумаровду, ушу элге күйгөн адамдарды сиздер шайлашыңыздар керек эле. Мына 1000 сомдон алдыңыздар, эмнеңер байып кетти, эмне болдуңар? 1000 сомдон алып мына жеп отурасыздар. Сиздерге майрам болду, акча иштемей болду. Ал күнү майрамга баргандай болуп, кийинип жасанып барып алып, акчаларга иштедиңиздер. Уялыңыздар, добуш саткандар. Ушул митингди прямой эфирлерден көрүп жатсаңыздар керек. Өзүңүздөрдүн күнөөңүздөрдү билип жатсаңыздар керек. Кудайдан корккула. Кыргызстанды биз сактап калышыбыз керек. Жакшы президент, жакшы депутаттар коюлса, биздин кыргыз элим алдыда дагы сонун завод фабрикалар курулуп, жакшы бир өлкөгө айланып кетишине көзүм жетет. Биздин өлкөдө жакшы башкара турган адамдар табылбай жатат. Канча жылдан бери ушинтип
жакшы адамдар коюлбай ушундай добуш саткандар болуп жатат. Мына Россияны алып карасак, Россияда чын добуш сатуу деген нерсе жок бул жакта. Бул жакта чын дили менен честно өтүшүп, ошо ким кайсыл депутат болгон болсо, ошол болгон депутат өзүнүн иштеген натыйжасын көрсөтөт. Жок дегенде детская площадкаларды оңдойт. Эл көргөн жерлерди, мына домдордун сырттарын ремонт кылып, элге көрсөтүп, өзүнүн кылган ишин көрсөтүп жатат. А биздин кыргыз элинде андай нерселер жок. Эмне иш кылып жатышат, дайыны жок. Эмне себептен биз шайлап жатабыз, эмне себептен бизге керек? Биз түшүнө албайбыз кыргыз элин. Мындайча караганда депутат жок эле, президент эле башкарса ошол нерсе болот деген ойго келип каласың да. Депутат болуп, бир таза иштеген, элге күйгөн адамдар болгон болсо, биздин кыргыз элибиз ушундай сонун болуп өнүгүп, сонун болуп, завод, фабрикалар колдон курулуп кетиш керек эле да. Элди ойлобойт эч ким. Мына ойлогон адамдар монтип өтө албай жүрүшөт. Эми мындан бияка ишенемин, кыргыз элиме керектүү, кыргыз элимди күйгөн жакшы кызматкерлер келишине Кудайдан тиленемин. Кыргыз элим оңолуп, кыргыз элимдин адамдары ушундай кул болуп Россияда иштебешин мен каалайм, Кудайдан тиленем. Канча деген жаш балдарыбыз келип мына жерде грузда иштеп, тонна цементти көтөрүп грузда иштеп, почкаларына, ички организмдерине зыян келе турган, зыян келгенин билип туруп, оор нерселерди көтөрүп, ушул жерде грузчик болуп да иштеп акча таап, үй бүлөсүн багып, ата-энесин багып жатат. Ошон үчүн кыргыз элим, баарыңыздар ойлонуңуздар. Мына добуш, экинчи добуш бериле турган болсо, кимди коесуз ошол нерсени ойлонуп туруп туура добуш бериңиздер.